29-октябрда Липецк шаарында жол кайгыл кызматынын унаасы жана дагы 6 унаа катышкан ири жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдүн айтымында BMW чоң жолдо бара жатып, Chevrolet экинчи жолдон чыгып Мира проспектине чыгып кеткен. Немис унаасы Майнын унаасына кара катуу ылдамдыкта келе жаткан. Анда кызматкерлер дагы бир кырсыкка кабылышкан. Чет элдик унаа патрулдук унаага ушунчалык күч менен учуп келгендиктен Жигули унаасынын келип сүзгөндө эки алдыңкы эшик ачылып кеткен. Жол кайгыл кызматынын инспектору жабыркаган. 28 жаштагы аял дагы жаракат алган. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга кам көрүңүз, жолдо сергек болуңуздар. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучулар өзүнүн катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроо да баса кетиңиздер. Белгилүү олигарх Шаршембек Абдикеримов өзүнүн улуу кызына күйөө издеп кастинг жарыялады. Бул маалымат Акипресс маалымат агенттигине жарыялаган. Ал ушул тапта жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары бара жаткандыктан шайлоо фондунан акча төлөгөн. Маалыматка караганда кастинг 19 ноябрда саат 12:00 Нарын облусунун Атбашы районунда болот. Анын кызына кызыккандар Кыргызстандын жана коңшу өлкөлөрдүнүн эң бай адамдары экени белгилүү болгон. Шаршембек Абдикеримов коомчулукта Шаки деген ат менен таанымал. Аю холдинг ишканасынын негиздөөчүсү, Кыргызстанда алдыңкы бай адамдардын катарына кирет. Бул маалымат сайтка жарыялангандан кийин көпкө чейин жетпей өчүп калды. Күйөө балдарга болгон талап жазылган эмес, ошондой эле кызы тууралуу да маалымат жок.